ушундай жакшысына да иштей албайм, эмне болуп кесилгенин да билбейм, ким кескенин билбейм, баары тоңоюп болуп өзүбүз көрүп чыкмайчы ушундай болуп калабыз азыр. Эмне үчүн кармаганды деле, кармаганынан кармай бермегенде биздин жогору жактагы власть эмне үчүн сразу алып келип СИЗОго бекитти, СИЗО №1 деп. Эмне үчүн ГКМДнын эмесинде камай койду? Ошол чоң суроо болуп турат да. Эмне үчүн анан эчтеке митингге чыккан, эчтекенде балким бирөөнү аябай коркунуч келтирбегенде балдарды 2 айга камап таштады. Ушунун баары бизге туңкуюк алып келип атпайбы? Мына көзүңөр ойлоп көргүлөчү, эмне үчүн ушунча ушунча күрөшүш керек да, мен түшүнбөй турам. Өзүн-өзү кесиптегенде Өзүн кечти деп айтканда мен айта албайм. Садыр Жапаров андайга барбайт. Ал 5 маал намаз окуган киши андайга барбайт ал. өзү айткан турбайбы? Айтпаска айласы барбы? Айтпаска айласы барбы? 47. Бул да түрмө, чынбы? Теперь можно для русскоязычного СМИ, можете рассказать, какие ситуации